Нарын – главная водная артерия Киргизии. И на всех важнейших этапах строительства Токтагульской гидроэлектростанции коммунисты были в авангарде труда, были в первых рядах строителей Токтагульской ГЭС. Сотни метров, и зимой при снегопаде, и штормовых ветрах. В нашем городе Токтогул ГЭСтин 25 жылдыгына арналып ушул музей ачылган. Себеби ошол жылдары уже астыңкы мурунку болгон окуялар унутулуп баштаганда ушу музейде чогулуп туруп, азыр ушу музейде бардык ошол жылдары өткөн кызыктуу окуялар, кызыктуу немелер баары тең чагылдырылып аталган. Бул музейдин ичинде Союзда ошондо Нарын гидростройдун специалисттери иштеп аткан 39 чет элдик мамлекеттерде иш жүргүдү, как советский специалисттер катары неме иш аткарышып. Бу Токтогул ГЭСтин курулушу, ошол жердеги жасаган инсандар, мына мен айткым келет, Зосим Львович Серый. Бул Каракөл шаарын негиздеген, Каракөл Токтогул ГЭСтин курулушун жыйынтыгын чыгарып, ушу жерде герой соцтруда алган киши начальник строительства болуп турду. Бул Хуриев Казбекбек Султанович андан кийин ишин улантып, ушу эки кишинин жетекчилиги астында практически 30 жылдын ичинде 6 ГЭС Нарын дарыясына курулду. Эми бул Токтогул ГЭСи курулуп жатканда көптөгөн окуялар болду, көптөгөн мындай жеңиштер болду, көптөгөн кыйынчылыктар болду. Ушул Токтогул ГЭСтин курулушунун башталышында жаңы кесиптер пайда болду. Скалолаз монтажник, скалолаз плотник, скалолаз бульдозерист дегенге чейинчи мурда Союздун чегинде мындай специалисттер болгон эмес. Мынакей Аскан боорунда, Жалама зонунун боорунда иш жүргүзүп, досторун страховать этип неме кылып турат. Съездин чечими менен 74-жылы агрегат, биринчи агрегат Токтогул ГЭСтик айланыш керек эле. Бирок ошол жылы оор жыл болуп туруп, кургакчыл жыл болуп туруп, тиги ылдыйкы пакта айдалган өрөндө мындай көлөкөдө 50 градус ысык болуп, то есть 50 градуста неме эч кандай өсүмдүк өсүп неме жарабайт экен да. Ошондо съездин чечимин сактайбыз, аткарабыз деп биздикилер агрегат кое беребиз дейт. 6 миллион тонн пакта жок болуп күйүп кетет деп ылдыйкы коңшу республикалар турду. Силер жакшы билесиңер, ал пакта военный промышленность эң керектүү, эң основной неме сырье да. Ошондуктан ошол ГЭСти кое бериш же сууну кое бериш деген маселе туруп калат. Агрегаттарды бир жерде Каракөлдө уже бир шаардын бир нече жеринде стенд бар эле. Допуск агрегат осталось столько-то дней деп. Күнүгө алмашып ушундай болуп турчу эле. Элдин баары тең жүрөгү менен, аракети менен ошол агрегаттарды убагында айлантабыз деген ой менен эле. Анан кийин эки комиссия СССР Москвадан келген, бирөө министерство мелиорация СССР, бирөөсү министерство энергетика электрификация СССР. Экөө ушул Каракөлдө таймашып, бирөө агрегатты айлантабыз дейт, бирөө сууну кое бериш керек, пактаны алыш керек деп. 2 жума тең тайлашып, анан кийин ушу жергиликтүү начальник чечсинчи, ушул өзү айтсынчы дегенде, анан бул Зосим Львович Серый жана мен көрсөттүм. Чечим чыгарат, сүйлөгөн сөзү бар бизде. Страна наша, хлопок наша, ГЭС наш. И мы должны решать так, чтобы минимальные потери было деп туруп, анан кийин
сууну кое берип, ошол жылы неме ГЭС айланбай турган болуп калат да. Великая минута. Завертелись лопасти турбины. Правда, вертелись они тогда, в 1974 году, всего несколько минут, но рапорт об успешном и досрочном пуске был отправлен в ЦК КПСС и прочим владетельным адресам. Не успев заполниться хотя бы на четверть, чаша Токтагульского моря опустела до последнего литра. Вся вода была срочно спущена вниз на хлопковые плантации Узбекистана. Суу басып кетет, жол жок болуп кетет. Мынакей Курсай ГЭСи курулганда эртең менен 6-да бу жерде бир 20-30-дун тегерегиндеги автобустар чыгат, рабочийлар чыгат. Бу жерде горком, партия баш болуп ошол жолдо немеге кетиш керек. Ишке кетиш керек да. Особенно баягы кышкы маалда кар жаап койгондо ак кар, көк муз дейт. Ал учурда азыркыдай шиналар жок. Баары тең эле бирдей болчу. Şu taygalak bolup ketpey kalçıda da kebir günleri. Oşolordun bärindeki çıkarıp ubagında seyip uyku jok bolчу. Oşonda jetekçilerde ошол демелерде. Ошентип şu GЭS'lerde kurulgan.